Саламатсыздарбы? Бүгүнкү темам Кыргызстандагы маалымат булактарынын, атап кеткенде Лимон жана Азаттыктын кыргызстандыктардын чет өлкөдө кандай жетишкендиктерге жетишкени жөнүндө көптөгөн макалаларды чагылдырганы жөнүндө. Албетте алардын оюнда максаты кыргыз коомунда үлгү жаратып жана шыктандырууларды берүү үчүн мисалдарды көрсөтүшөт. Бирок көпчүлүк комментарийлерди окусаң кандай түшүнүшөт кыргызстандыктар? Демек биздин өлкө гүлдөп жаткан турбайбы? Биз кыйын турбайлыбы? Биздин жарандар чет өлкөдө билим алып жана ошол жакта кыйын жумуштарга отургандары, демек биздин кыйын экенибизди көрсөтөт жана өлкөбүздүн өнүгүп кеткенин деп айтышат. Чын-чынына келгенде бул өлкө башкаруу тармагынан билим алган адам катары айта кетейин, бул өтө жаман көрсөткүч. Акылдын агып жатканы жөнүндө көрсөткүч. Кыргыз коому өзү баалай албай, өзүнүн кыйындарын чет өлкөгө качканга аргасыз кылганы жөнүндө көрсөткүч жана өлкөнүн өнүгүп эмес, анга тоголонуп кетип жатканы жөнүндө көрсөткүч. Анткени өнүккөн өлкөдөн өзүнүн жарандары качпайт. Өнүккөн, гүлдөгөн өлкөнүн жарандары жаратмандыгын өзүнүн өлкөсүндө кыла ала тургандай жагдайлар курулат. Ал эле эмес, биздин өлкөдө эмне болуп жатат? Чет өлкөдөн билим алдым, тажрыйба топтодум дегендерди жолотушпайт жана жолотушса дагы кайра капканга салып түрмөгө отургузушат. Демек, бул нерсе өтө төмөн көрсөткүч. Өзүбүздө өнүгө албай турган жарандар, өзүбүздө гүлдөй албай турган жарандар чет өлкөдө бааланып, чет өлкөдө көтөрмөлөнүп жаткан жөнүндө. Демек, биздин коомдун өтө төмөн аң сезимде экени жөнүндө көрсөткүч. Бийликтин көрө албастыгы экени жөнүндө көрсөткүч. Андыктан мен ушул маалымат булактарын эмнеге чакырат элем? Улам эле андай шыктандырат элек, үлгү көрсөтөт элек деген макалалар менен эле чектелбей, албетте аларды да көрсөткөнгө мындай мүмкүнчүлүк болуш керек. Бирок эмне үчүн акылдар агылып кетип жатат Кыргызстандан? Эмне үчүн жагдайлар түзүлбөй жатат? Ким күнөөлүү? Бул жаман көрсөткүчтөрдү кантип оңоо керек деген макалаларды дагы изилдеп таап чыгарышы керек. Антмейин күнүнө кыргызстандыктар тигил жакта гүлдөдү, буга жетишти деп эле жаза бергенде, биздин өлкөнүн анга тоголонуп кетип атканы жөнүндө мындай так маалымат жок коомдо. Анткени алар ойлошот, бизден чыгып аткандар демек биздин өнүгүп кеткенибизди билдирет деп. Ал туура эмес. Ал таптакыр карама каршы келген ой пикир. Анан дагы кээ бирлер айтат, ушу мына бизде кыйындар бар турбайбы, демек алар бизди келип оңойт деп. Алар бирөөлөргө жүгүңөрдү артып койгон коом экениңерди гана көрсөтөт. Өзүңүздөр кыймылдагыңыздар келбейт, өзүңүздөрдүн мындай көйгөйлөрүңүздөрдү башка бирөөгө түртө салгыңыздар келгенин гана көрсөтөт. Өзүңүздөр кыймылдап, ошол эле жарандардай өлкөнүн ичинде жетишкендиктерге боло тургандай жагдайды түзүү үчүн күрөшүшүңүз керек экенин унутпаңыздар. Укпаганыңыздар үчүн чоң рахмат, жакшы болуңуздар.